Keyinki mesele 7. mesele. Kırgız Respublikası'nın jarandык mekençilik terbiye jönündө mыйзам долбоору демилгечи өкмөт Социалдык саясат боюнча комитет, билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитет караган. Баяндамачы Нуралиев Марат Абдыкеримович, эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары. Анан урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча көбүңүздөр суроо берип алдыңыздар окшойт. Ортон кыйма канча минут? 5 минут. 4-cü mikrofon. Burası Zornoyva? Ооба. Төрө Закирович. Азыр биз мына бул маселени көп суроо берип алдык да. Бат эле бүтөт болуш керек. Обедке 15 мүнөт калды. Жана биз 2-де мыйзамыбыз бар да шайлоо боюнча. Көпкө болуп калабыз, андан кийин добуш кетип калат экенбиз. Суранч жана ботсат боюнча токтом менен келгендер бар да, бул жерде турушат. Бат эле болот болуш керек, элдин баары эле колдойт. Азыр мына маселени карай берейин. Түшкө чейин бир эсил убакыт болсо, аракет кылыңыздар. Караңыздар, могу маселе боюнча сурооңуздарды берип туруп. тез бүтө турган болсок, ушуну коюп берсеңиз. Кыскараак, рахмат. Канча минут берейин сизге? 5 минут убакыт. Кыскараак баяндама кыла бериңиз. Урматтуу Төрөбай Закирович, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын жарандык мекенчилдик тарбия берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун тиешелүү маалымат. Азыр Кыргызстан шартында жарандык мекенчилдик тарбия берүү өлкөнүн туруктуу саясий, социалдык, экономикалык өнүгүшүн жана улуттук коопсуздугун камсыз кылуудагы маанилүү тутум болуп саналат. Ошентип, жарандык мекенчилик тарбия берүү жаш жарандардын бийик атуулдук аң сезимин, өз мекенине берилгендик сезимин калыптандыруу боюнча максаттуу багытталган ишмердик болуу менен мамлекеттик башкаруудагы өтө маанилүү аспекттердин бири катарында чыгат. Баалуулуктарды жана адеп ахлакты негиз кылган коомду калыптандырууга өбөлгө түзүү үчүн биринчи кезекте азыркы коомду атуулдукка үндөп, өз өлкөсүн сүйүү нугуна бурууга мүмкүндүк берген ченемдик укуктук базаны түзүү зарыл. Бирок азыркы учурда мамлекеттик органдарда дагы, жаранды коомдо дагы атуулдук урухту өнүктүрүүгө түрткү берген эч кандай ченемдик укуктук база жок болуп жатат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасына жарандык мекенчилик тарбия берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору иштелип чыккан. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын жарандык мекенчилик тарбия берүүнүн максаттарын, принциптерин жана негизги багыттарын аныктоого багытталган. Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу жарандарга адептик тарбия берүү, өлкө алдындагы жоопкерчилик сезимин жана мекенчилдик милдетин өнүктүрүү үчүн системалуу иштердин механизмин түзүү мүмкүндүгүн берет. Ар бир жаран өлкөнүн калыптанышында жана бекемделишинде өзүнүн чоң роль ойной тургандыгын түшүнгөн учурда гана бүтүндөй мамлекеттин андан ары өнүгүшүнөн үмүт артсак болот. Кыргыз Республикасына жарандык мекенчилик тарбия берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жарандарды атуулдук, жарандуулук жана тарыхый эс тутум сыяктуу социалдык баалуулуктарга тартуу процессин баштаган тутум болууга тийиш. Бул мыйзам долбоорунун негизги максаты Кыргыз Республикасынын калкын мамлекеттик максаттарга жетишүү кызыкчылыктарынын алкагында баш коштуруу болуп саналат. Өз кезегинде алдыга коюлган максатка жетиштүү жарандарга жана өсүп келе жаткан муундун аң сезимин, ата мекенди сүйүү рухунда, жигердүү жашоо позициясында өзүнүн билимин жана эмгек потенциалын мекендин жыргалчылыгы үчүн арноого умтулууну калыптандыруу аркылуу улуттук аң сезимди, атуулдукту, мыйзамды жана укуктук тартипти урматтоону калыптандыруу аркылуу гана мүмкүн болот. Бул мыйзам долбоорун жүзөгө ашыруу жарандарга мекенчилик тарбия берүүгө ата-энелердин, билим берүү мекемелердин, коммерциялык эмес уюмдардын, мамлекеттик жана муниципалдык органдардын катышуусунун каралган комплекстүү мүнөзгө ээ. Ошону менен катар бул мыйзам долбоору мамлекеттик жана региондук максаттуу программаларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу аркылуу руханий, адептик жана жарандык атуулдук өнүктүрүүнүн жана тарбия берүүнү колго алган иш-чаралардын милдеттүү түрдө пландаштырууну жана өткөрүүнү караштырат. Жарандык мекенчилик тарбия берүү чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүү, жарандык мекенчилик тарбия берүү, илимий методикалык жана маалыматтык камсыз кылуу чөйрөсүндө башкаруу жана мамлекеттик контролдоо аркылуу камсыз кылынат. Жарандык мекенчилик тарбия берүү субъекттери катарында бардык деңгээлдеги мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эмгек жана аскер жамааттары, бардык деңгээлдеги билим берүү уюмдары, маданий уюмдар, коммерциялык эмес уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары, үй-бүлө Кыргыз Республикасынын жарандары чыгат. Жарандарга жарандык мекенчилик тарбия берүү чөйрөсүндө мамлекеттик саясаттын укуктук, социалдык, экономикалык жана уюштуруу шарттарын жана кепилдиктерин
анын мамлекеттик саясаттын башка багыттары менен комплекстүүлүгүн жана макулдашылганын камсыз кылуу максатында жарандык мекенчилик тарбия берүүнүн мамлекеттик, ведомстволук жана региондук программаларды иштелип чыгып жана кабыл алынат. Кыргыз Республикасынын жарандарына жарандык мекенчилик тарбия берүү мамлекеттик программасы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан иштелип чыгат. Жарандарга жарандык атуулдук тарбия берүүнүн ведомстволук программасын аткаруу бийлигинин органдары иштеп чыгат жана алардын аткарылышын уюштурат. Мамлекеттик программалардын иш-чаралардын аткарылышы боюнча конкреттүү иштерди жарандык мекенчилик тарбия берүүнүн региондук программасын киргизүү менен Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин тиешелүү органдары иштеп чыгат жана аларды аткарууну уюштурат. Урматтуу депутаттар, бул ушул мыйзамды иштеп чыгууга түрткү болгон көбүнчө ушул жерлерге жаштар менен жолукканда ушул баягы жаштардын тарбиясын, ушул жарандык патриоттуулук тарбиянын жоктугу же болбосо алсыздыгы боюнча көптөгөн сунуштар келип түшкөн. Ошон үчүн бул биздин баягы биринчи кадамдар. Бул мыйзам кабыл алар менен эле биздин бардык жаштар баягы патриот болуп кетет дегенден алыспыз. Бирок бул буйруса ушул биринчи кадамдар жасалып, ошол жаштарды жарандык мекенчилик тарбиялоого болгон аракет болот. Рахмат. Отура бериңиздер. Достан Далабаевич, микрофон берип коюңуздар. Отура бериңиз. Ордуңуздан. Марат Абдукеримович, вот за цели, идея очень правильная, но опять же это не закон, это опять же декларация. Надо воспитывать, гражданско-патриотическое воспитание, в этом деле должны быть и политические должностные лица. На сегодняшний день, если вы просто этот закон примете, он не будет работать. К сожалению, у нас мерилом совести, справедливости, чести и морали является доллар. Мерилом силы, показателем силы является доллар. Показателем ума тоже является доллар. Даже пословицу сейчас везде говорят, почему ты, раз такой умный, почему ты так бедно живешь. Значит, если ты бедно живешь, значит ты тупой, денег не имеешь. Человек, имеющий доллар, может купить, начиная с детского садика, крутой iPhone. В университете он может купить себе диплом. А когда уже стал водителем, может купить себе водительские права и себе закрывать свои штрафы. За доллары он может пройти в парламент, прийти в правительство. За доллары он сколько угодно может выступать по телевизору. И как вы при помощи вот этого закона хотите бороться с этой ценностью? Это должно быть негласным правилом гражданско-патриотического воспитания. Вот посмотрите, в Америке нет такого закона. У них каждый гражданин любит свою страну. И нам нужно добиться этого. И они добились это не при помощи денег, а при помощи других мер, моральных мер. Причем морального оздоровления в первую очередь высшего политического общества. Пока наши политические лидеры сами являются, вот там, я не знаю, ездя на дорогих машинах, имея большие деньги и учат молодежь, вот надо жить, там вам надо быть патриотом, а при этом он сам ворует, ну, никогда никакого патриотического воспитания не произойдет. 10 секунд. Бороться надо при помощи образования. Население образованное будет знать, что высшей ценностью является образование. Поэтому, мне кажется, это должно быть негласным правилом. Этим должны заниматься все без исключения. Депутаты, президент, премьер-министр, министры, но не только школы и врачи. Рахмат. Соолор барбы? Дагы эки мыйзам бар экен. Биринчи окуудан. Комитеттин чечимин окуп коесузбу? Эркин Абдышевич. Кыргыз Республикасынын жарандык мекенчилдик тарбия жөнүндө Кыргыз Республиканын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана белгиленген сунуш пикирлерди жана мурунку мыйзамды талкуулаганда, долбоор талкуулаганда айтылды. Эске алуу менен Кыргыз Республиканын Жогорку Кеңешинин биринчи окуудагы кароосуна киргизилсин. Рахмат. Аталган мыйзам долбоорун добуш берүүгө биринчи окуудан жөнөтөбүз. Урматтуу депутаттар, экинчи окууга өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды берсеңиздер.